Мекен жана мен телепрограммасы 7 канал жана жоокерлердин энелер комитети менен биргеликте коомго аскерлердин бир күндүк кызыктуу жашоосун чагылдыруу максатында иш жүзүн ачты. Бул берүүнүн башкы максаты эл менен жоокерлердин ортосундагы көпүрөнү бекемдөө, 1 жылдык мөөнөткө келген аскерлердин кылган кызматын, жасаган ишин элге теле аркылуу чагылдырып көргөзүү жана өсүп келе жаткан жаштарыбызга туура так маалымат жеткирүү болду. Мекен жана мен телепрограммасы жумасына бир жолу 7 каналдын эфиринен жана каналдын YouTube, Facebook, Instagram баракчаларынан өлкөбүздүн 7 дубанындагы көрүүчүлөр өзгө көрсөтүлүп келди. 10 ай ичинде Мекен жана мен телепрограммасы 34 аскер бөлүктө жоокерлердин талантын, күжүрмөн даярдыктарын жана аскердеги кызыктуу окуяларын чагылдырып, 1360 саат эфирден көргөздү. Мекен жана мен телепрограммасынын жобосуна ылайык ар бир аскер бөлүктөр тапшырмаларды так туура аткаруу менен өз өнөрлөрүн жогорку чеберчиликте көргөзө алышты. Атап айтканда, кээ бир жоокерлерибиз автоматты чачып чогултууда рекорд жаратса, башка жоокерлер аккордеон чертип ырырдап, сүрөт тартып, манас айтып өз өнөрү менен көрүүчүлөрдүн алкоосуна татыды. Мекен жана мен телепрограммасы тартылган күндөн баштап 7 каналдын жумушчу тобу түзүлүп, режиссер, алып баруучу, оператор, монтажер кызматкерлерин 7 каналдын башкы директору Балтажев Ильяс Алтынбекович тарабынан дайындалса, жоокерлердин энелер комитетинин төрайымы Байгубатова Уулкан Жумашевна жана анын командасы тартуу иштери башталгандан баштап өлкөнүн баардык аймактарындагы аскер бөлүктөргө барып, жардам колун сунду. Кызматым ата мекен үчүн деп, ураан чакырып, өлкөбүздүн тынчтыгын, элдин биримдигин сактап, күн-түн дебей чек араны кайтарып турган жоокерлерибизге дем күч каалайбыз.
маршруттер, офицерлер, генералдар, жауапкерлер, бүгінгі салтанатты іс-шараның қадірлі қонақтары, қош келдіңіздер. Бүгін ошол Мекен-жана мен Теле долбоорунун жыйынтыктоочу салтанаттуу иш-чарасын ачык деп жарыялайбыз. Арбатты қонақтар, қатыны меймандар, Мекен-жана мен программасын өзіңіздер білгендей, күндүн ысығына қарабай, күндүн суығына қарабай, жалпы 7 каналдың шығармашылық тобы, аны менен бирге жоокерлердин энелер комитети, анын жалпы жамааты Кыргызстандагы 7 областын баарын ошол жердеги 34 аскер бөлүктөгү эң алдыңкы жоокерлердин кызыктуу бир күндүк жашоосун чагылдырдык. Аны эмесе ушул жыл башынан бери өлкөбүздүн бардык аймактарына тартылып келген 7 канал жана ошол эле жоокерлердин энелери комитети менен биргеликте ишке ашкан бүгүнкү иш-чараны ачып берүү үчүн мен бул жака сахнага 7 каналдын башкы редактору Айбек Мусаевди жана ошол эле жоокерлердин энелер комитетинин төрайымы Байбулатова Олкан Жумашеваны чакырам, келиңиздер. Бүгүн ошо биздин ички иштер министрлигине араштыруу ички аскерлеринин 702 аскер бөлүмүндө атайын пландаштырып бүгүн жакшы иш-чараны өткөрөлү деп анын үстүнө өзүңүзгө белгилүү биздин аскерлерибиз абдан бир заманбап. Бардык ошо Кыргызстанда жок аскер бөлүк. Ошону деген биз элге мактанышыбыз керек. Жакшыны мактанышыбыз керек, айтышыбыз керек. Ошондуктан атайын ушул жерде жоокерлерди ар бир үстүнөн алып келип ушул жерде көрсүн деп акыл кылып чыгышты. Абдан таң калышты болуп атат, сүйүнүп атат. Бизде дагы ушундай аскер бөлүк болсо экен деп тилеп атышат. Кудай кааласа баары жакшы болот. Мына биздин главнокомандующийбиз, өкмөт баардыгы ушу министрликтер ушу биздин армиябыз аброю көтөрүлүп деп абдан бир жакшы нерселер болуп атканын көрүп атабыз. Колунда болуп аткан жакшы нерселер бар. Биздин кыргыз армиясына кирип уранда билесиңер бар. Ушул полковник барабыз. Жетінші каналдың башқы редакторы Айбек Мусаевқа. Мекен-жана мен долбоору бул бардык каналдардын өздөрүндө бар. Бирок ошондой болсо да өзгөчө мамилелер, коргоо нерселери, өзгөчө каналдардын нерселери, күчтүү тууралуу. Ушул программаны толук колдонганыңызда бул келечекти алышууну багыты. Кыргыздын белгилүү акыны Байкасанын Бекесасанын толкун болуп деңиздин күчтүү жери, толкундай болуп кыргыздын жигиттери, 99 өмүрдүн ээси болуп толук эле кыргыздын сеңгени. Жок болуп оордун бийик жери, жокудай болуп кыргыздын жигиттери, жок кармаган жол менен баардык бол деп сунатабыз үйрөткөн сеңгени деген сөз бул адамдын күнүмүздүн айтат. Жоокерлердин ички дүнүйөсүнө байланып буруп берип турган улуу нерсе. Бул мекен-жана мен ушул сиздердин ругуңуздарда мекениңиздерди сүйүүгө, ыйыктыкты тутууга, баалоого, улуттун бек бийлигин сактоого турган
Joker'in içki patriotluluğu, ruhani bayrağı büyük olmayınca Mekke'ye bakarlar. Biz bunu bazılarımız yaşlı görüyoruz. Dünyada Araplaşma mezgilinde türlü soğuklar olmalı. Yok, yaklaşıyor. Bizim varlığa zevkler. Mekke'miz demiştik. Diyebiliriz. Biz Joker'leri korkutsuz kadar veriyoruz. Bu türlü iyisine kadar veriyoruz. İlgilenmek veriyoruz. Bazılarında mesleğin cezalarından universal gezi bu Joker'ler. Şunun için Joker'lerin falan baysallığı oldu. Gelecekte artistler oluştu. Aralarında general oluştu. Generallar ve olumlar vardı zaten. Var olumlar. Bugün biz algaçkı seyirtті tapşırabыз. Andықтан мен бұл жаққа сыйлықты тапшыру үшін біздің демеушілеріміз бар. Салауат қайырымдылық фондының мүшелері Москва шаарынан бұл Салауат қайырымдылық мүшесі Мұратбекова Сезім Мұратбековна Ауазбекқызы Айтолқын Жаңашылдары Қырғыз Республикасының Ішкі істер министрлігінің ішкі әскерлерінің қолбасшысы полковник Алымбаев Дамир Қантабаевты бұл жаққа шақырғысы келіңіздер. Мына ушул 3 asker bölükті ең алдыңғы хор ырыменен программаға шыққан бұлар 52-806 asker bölüгі, 36-806 asker bölüгі, жаңашылдары қайтару конвой департаменті. Ошондуктан урматтуу биздин демеушилер, урматтуу биздин фонддор 3-чү орундан баштайды. Туура көрсөңүздөр. 3-чү орунда мына ушул тапшырмаларды так тураткан Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин 52-806 asker бөлүмүнүн жоокерлери сыйлана командири Бакалчаев Штабек Кубанычбекович. 3-чү орун чакырыңыздар. 52-806 asker bölümü. Ekinci orun Kırgız Respublikasının Korgoo Ministrliğinin 36-806 asker bölümü. Kor ekinci orun verildi. Birinci orun sizlerge belgili oldu. Bu kaytarуу konvoy departamenti өтө жогорку деңгээлдикте кор тапшырмасын аткаргандыгы үчүн чакырабыз, келиңиздер. Кайтаруу конвой департаменти биринчи орун. Seyirleriniz açık olsun. Azıcık sözlü men kutuqlu üçün Kırgız Respublikasının İçki İşleri Ministrliğinin İçki Askerlerinin Kolbaşçısı polkovnik Alımbayev Damir Mustafa'nın. Бүгінгі Мекен жана мен теле долбоорунун уюштурган 7-ші каналга республикалык жоокерлер энелер комитетине өздүк курамына атынан ыраазычылык билдирип кетебиз. Бул Мекен сен үчүн Мекен үчүн менен кылдым деген суроого биринчи жооп беришибиз керек. Ушул баарыбыздын сүйүктүү мекенибиз Кыргызстанга ар бириңиздер ак бирден кызмат өтүп атасыздар. Ошол кызматыңыздарда тынчтык гана болсун, ар бир алган бүгүнкү сыйлыгыңыздар кут болсун, өлкөбүздө тынчтык болсун, өлкөбүз өнүгүү жолунда ушундай аскер бөлүп ар бир күч түзүүнүн аскер бөлүгүнө насип этсин. Бүгін жалпы жоокерлерде сейдилерин ошол иш-чараны катышууларга токтоп берген Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин оркестр ансамблинин солисткасы маданияттын кызматкери Фарида Карбосованы тосоңуздар.
талбасын келгенче канаттары. Алыстан сүйүү узаты, кыялга батам жай, махаббат таңы тазары, ыргалам толкундай. Талпына бергим шуңкардай, көкүрөк тосуп шамалга, ырларым сенин сырларың, алдыңда жаным алдыңда. Шуңкарым, шуңкарым, сен менин сыйынарым, шуңкарым, шуңкарым, жөрөгүм урунарым, шуңкарым, шуңкарым, сен менин сыйынарым, шуңкарым, шуңкарым, жөрөгүм урунарым. Талбасын, талбасын келгенче канаттарым. Шуңкарым, шуңкарым, сен менин сыйынарым, шуңкарым, шуңкарым, жөрөгүм урунарым, шуңкарым, шуңкарым, сен менин сыйынарым, шуңкарым, шуңкарым, жөрөгүм урунарым. Талбасын, талбасын келгенче канаттарым. Саптык көлүгүлөр дейт. Мына ошол саптык көлүгүлөрдү сыйыртып тапшыруу үчүн бул жака Уулай Тести жоопкерчилиги чектелген коомдун генералдык директору Исаков Уланбек мырзаны жана ошондой эле кайта жана комбой департамент башчысы полковник Сокоева Курманбек Ордуналиевичти чакырабыз. Келиңиздер. Жоопкерлер, командирлер, жалпылаmoqтор. Мына ошол саптык көлүгүлөрдү аткарууда өтө bir kıyım oldu biz için. Sebeplerin özünüz söylesem, poligonga barıp, al yerden bardık, teknikanın жүктөр barıp, ошол жерде канча мээнет, канча күч, канча убакыт коротуп, биздин командирлер, жоокерлер кыйынчылык көрсөтүштү. Алар мына биздин экранда турат. Экранда 86-123 аскер бөлүгү, 77-07 аскер бөлүгү, жана ошондой эле 36-806 аскер бөлүгүнүн видеолорун көрүүгө болот. Булар эң алдыңкы таптык, бирок мындан дагы бар, бирок алардын арасында убакытын коротуп, саатын коротуп, ушунча кыйынчылыкта тартылган биздин эң алдыңкы аскер бөлүк. Биз 3-чү орундан баштайлайбыз. 3-чү орун Кайзыл аскер бөлүк Чакан Меңдер. Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин 36-806 аскер бөлүгү 3-чү орун менен сыйлаган. Экинчи орунда Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин 77-07 аскер бөлүгү. Биринчи орун алдыдагы 86-123 аскер бөлүгү. Урматтуу офицерлер, прапорщиктер, айымдар, жоокерлер. Мына бүгүн 7-чи канал жана Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин 700 аскер бөлүмүнүн жетекчилиги тарабынан жана кол башчынын колдоосу менен ушул жашынакай маанайда иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Бул иш-чараларды өткөрүүгө
көптөгөн эмгек, көптөгөн мээнет, көптөгөн калыстык келип мына бүгүн жыйынтыгын. Мен кайтадан жана конвой департаментинин башчысы катары силерге кааларым бардык аскер бөлүктөрүнө кыргыз элибизде куралдуу күчтөрдүн эң башкы кол башчысынын колдоосу менен жакшы заманбап жашоо болуп жатат. Азыркы аскер кызматкерлери ишенейин деп изденүү болбосо эл алдында, журт алдында, мекен алдында уят болобуз. Ошон үчүн силерге кааларым баарыбыз да кыргыз элибизде ынтымак, ийгилик, жакшы жөнөкөй болсун. Биздин курамыбыз чындык болсун. Биздин калканыбыз тазалык болсун демекмин. Ошон үчүн баардык кайсы жерде мээнет кылып иштегенде чындык болсо баарын жеңет. Тазалык болсо баары өзү көрүнүп, өзү адилеттүүлүк чечет. Ошон үчүн кайтадан жана конвой департаментинин атынан биринчи, экинчи орун алгандар ийгиликтерге жетишкендигибиздин ошол командачылыкка, ошол подразделенияларга эмгек кылгандарга мен өзүмдүн атыман чоң ыраазычылык айтам. Көңүлүңүзгө чоң рахмат. Ошол мекен жай программасын түзүп жатканда эң биринчи Манас ойлодук. Себеп дегенде биз кыргыз болуп, Манас айтпаса, Манасты кошсок, Манасты даңазаласа, эч ким даңазалабайт. Ошондуктан ушул мекен жай программасында Манас боюнча да атайын конкурс жарыяланабыз. Ошол конкурсту сыйлыктарды тапшыруу үчүн мен бул жакка Манас улуттук академиясынын президентинин милдетин аткаруучу Кыргыз Республикасынын маданиятына киргизилген ишмер Назира Алыкызын жана ошол эле подполковник Жүнүшалиев Кубатбек Айдарбекович чакырып келиңиздер. Бул тапшырманы Манас академиясынын президентинин милдетин аткаруучу Назира Алыкызы тапшырды. Себебинде биздин жоокерлердин арасында Манас айткан таланттуу жоокерлерибиз көп. Биз 6 орунду биз жөнөттүрдүк. Ошонун ичинен 5-өөнү алдыңдар деп таптык. Ал эми бирөөнү кызыктыруучу сыйлыкка койдук. Ошондуктан кызыктыруучу сыйлыкты алуу үчүн бул жакка Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын 126 аскер бөлүмүнүн катардагы жоокери Алыбеков Нурельсина. Üçüncü orunda eң жоокерди сыйлайбыз. Эң алдыңкы Манас айткан Шекара кызматынын 20-29 аскер бөлүмүнүн катарындагы жоокери Обекова ынтымак сыйлап келиңиз. Экинчи ордун жеңүүчүлөрү келиңиздер. Кыргыз улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чегара кызматынын 20-22 аскер бөлүмүнүн катарындагы жоокер Жумабаев Жайнак сыйлап. Экинчи ордун. Birinci orun aldığınızlarda 75-564 asker bölümü kurallı güçlerdin avadan olsalı korku güçlerinin kadar jokeri Nuraliyev Nurbek olacaklar.
урматтуу биздин жоогерлер, силер ушундай улуу элдин, уюттуу элдин жоогер деп урматтайсыңар. Силер бар, мекен бар. Манаста деген жоопкерчилик жөнүндө аябай айтылат. Камчалаган кармаштарда кам өлгөн, мечендеген жан өлгөн дейт. Анан айтат, упалуу беттен кам тамса, убалы кимдин мойнуна, сурмалуу көздөн жаш тамса, суу кимдин мойнунда деп айтат. Бул сөз өтө чоң жоопкерчилик. Энелер, ошол кыздар, ошолордун каны тамса, көзүнөн жаш акса, жоопкерчилик кимде деп Манас өзүнүн кырчырысына жана аскерлерине табышып айтты, түшүндүрөт. Жок. Анан биздин өзгөчө жоокерлер, кыргыз эли, уюттуу улуу эл, эң бир байыркы М17, С-6 деген габаритти алып жүргөн байыркы элибиз эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин сакталып калды дегенде, алар бактардан ордо оюнун ойнойт. Ордо оюнун ойногондо болсо керек деп ишенем. Ордо оюнун ичинде бүгүндөй согуш тактикасы камтылган. Ордо ойногон эл ошон үчүн бүгүнкү күнгө мына ушул күнгө келип, азыр бизден экеси ашкан элдер бар. Мамлекети жок, темсилеп жүрүшөт. Бизден экеси миллиондогон элдер бар. Алардын азыр бул жерде алуулуктардын атынан байлыгы көп. Өздөрүнүн мекени жок. Эгемендиги жок элдер бар. Биз болсо кичинекей болсок дагы күнү-күнгө чейин кылмыңарды аман эсен келип отурабыз. Ошонун дагы бир себеби биздин манасыбыздан. Манасыбыз күнү-күнгө чейин бизге ушундай бир күч дем берген улуу биздин баяныбыз. Улуу баянды айткан үчүн дагы, улуу баянды уккан үчүн дагы аман эсен көргөй келди ушул күнгө. Анан ушул аскери бийликтин ичинде манасчылардын болгону биздин Манас академиянын өзгөчө кубанычы. Өзгөчө кубанычы. Демек, улуу баян өтөптү, улуу баян тирүү экен. Аскерден ошол аскер кызматын өтүп атып, улуу баяндан айтып атса, демек, жанындагылар аны угуп шегенет. Ошон үчүн биз сиздердин жакшы долбоор башталыпты. 70 каналга өзгөчө мындай рассылык жүргөнгө уруксат этиңиздер. Биздин Манас улуттук академиясынын алтын түндүк сыйлыгы бар. Өзүңүздөр билесиздер, Манас атабыз учурунда чологун да бергел, доногун да бергел деп кулагы таптап, куш курама жейип жүрүп калган. Анан ошол түндүк баардыгын бириктирип турат. Айбек мырза келип биздин алтын түндүк сыйлыгыбызды алып берсеңиз. Үйгөй сууна кол коюп, ошол биздин тетиги жактан чекке чейин барып, аскери бөлүктөрдү аралап, ушул долбоордун ысык сууна күйүп, Зора Бегим жашаган 70 каналдын режиссерүнөн Жайна деген кызында биз алтын түндүк сыйлык. Биздин Манас улуттук академиясынын ана грамотасы менен 70 каналдын кабарчысы Бакыт Өмүрзаковду академиянын ана грамотасы. Урматтуу иш-чаранын катышуучулары, ушундай байланып мен абадан болсо да Орболуштурдун колбашчысынын атынан, жеке өзүмдүн атынан жана жалпы өз курамдын атынан бекет жана мен бере берүү долбоорун ишке ашырган, ошол менен бирге коомчулук арасындагы армиянын аброюн көтөрүүгө зор салым кошуп, жаш буындарды мекенчиликке тарбиялоого зор салым кошкон үчүн республикалык жоокерлердин энелер комитетинин төрайымы Улукан Жубашевага 70 каналдын жетекчиси Айбек Мусаев агайыбызга жана жалпы демелүүчүлөргө терең ыраазычылык билдирет. Ар дайым ишиңиздерде алган ийгиликтер болуп, мекен үчүн дагы көптөгөн ийгиликтерди жаратып, ар дайым бар болуңуздар. Ички аскерлер 706 аскер бөлүгү алдыга жыл 1-орунду алдык. Кубанычтабыз. Да көптөгөн ийгиликтер боло берсин. Мен запаска бошотулгандан бери ошо мени табып, мен сыйлыгымды өз колума берип жатканыңыздарга чоң рахмат. Буга солдаттардын энелеринин комитетине жана
7 каналга чоң ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Ajarına arbalıp, didarına zarlanıp, Munkanı ırırdadım, bulbul kuşkan aylanıp, Kıyno salgan kılığın, kızgaldakтай buralıp, Gün geçke sozan moğon, bükük bolup ün salıp, ün salıp ey, ün salıp oy, ün salıp. Ayıbı çok jaralgan, acayip bir kömüngө, aşığı bir arladım, asıl geçim özüngö, öçmüş bolup canasın, ört sığmal yüreğimde, özüm kana bulsun deyim, ömürde şun ömürde, ömürdüm ey, ömürdüm oy, ömürdüm. Min sulunun içine bir özümdü kalayman, tutkunu boldum erken duş algan bu cağdaydan. Bir özümdü oylayman, bir özümdü samayman, taqdırga başım deyip tarttım sende ubayım, ubayım ey, ubayım oy, ubayım. Altıman çığa kalsam, aysımal tünde jarkıp, arzum güçe vansayın, al olup sağa tartıp, ölümdür çığa gelsen, gündöy jarkıp tandağı, susadat bükkani boyum, sululuğun andağı, andağı ey, andağın oy, andağın. Andağın ey, andağın oy, andağın. Karhanın azar bolup, kaygırsam kuvansam da, men жалгыз özüңden sen gelse dep kucağıma, sağıntasın gün sayın, sargaytıp sarsana da, armanға tuncuk turbay, alganım bolçu canımda, canımdan ey, canımdan oy, canımdan. Canımdan ey, canımdan oy, canımdan. Keyingi seyircileri bu askerlik estafeta oyunu. Çılgınla bu estafeta oyunu gündüz ısıkında eskere patken жеріңізде, осы жеріңізде қанша градус ысық болады. Біз картотқандан ошол ысыққа қарабай ойында өнер көрсөткөн, ошол эстафетаға сыйлық тапшыруу үчүн Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин орун басары подполковник Ышкылбаев Азамат Каныбековичти чакырабыз, бул жака келиңиз. Биринчи орун, экинчи орун жана ошондой эле үчүнчү орун кайсыл аскер бөлүктөр, аны алдыда көрөбүз. Аны эсе ошол аскердик эстафета оюну боюнча үчүнчү орун Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекетинин чек кызматынын 20-24 asker bölümünün Araban Şehir Zastavası seylanan 3. organımız. İkinci orun Kırgız Respublikası'nın Uluttuk Kolsuzluk Mamleketi Komitetin Şehir Kızmatı'nın 20-23 asker bölümü seylanan. Birinci ordu Kırgız Respublikası'nın Korgоо Ministrliğinin 20-636 asker bölgesi yarattı.
bölükleri tartışıp ушундай uyuşturan үшін разышкерлер қорғау министрлігінің жетекшілері атынан өздік құрамының атынан барлық разышкерлер екінші каналының жетекшісіне жана өлкелер комитетіне ушундай игіліктер тоқтап тұрсын, қандай долбоо көп болсын, барлығымыз ошо өлкелерге не алатыны өлкөнүн кызматына тынч болсун, ушундай заңдан имараттар курулуп шарттар түзүлө берсин баарыбызга. Ушу баардык жакшылыктар бар, тынч болсун мамлекетибизге. Автоматты чачып чогултууда өтө кыйынчылык жаралат экен. Мүмкүн рекорд койду, мүмкүн койгон жок. Бирок 34 аскери бөлүктүн ичинде эң алдыңгылар деп табылды. Ошондуктан ошол автоматты куралды чачып жыйылды бүгүнкү себепти тапшыруу үчүн подполковник Мамедалиев Медер Омуровичти чакырабыз. Куралды чачып чогултуу кыйынчылыкка жаратты. Бир аскери бөлүктү тапсак андан дагы мыктылар болду. Мына экранга көргөндөй булар эң мыкты аскери бөлүктөр деп секундасы, сааттын баардыгын тактыра жазды. Ошондуктан мен 3-чү бөлүктөн баштай берейин. 3-чү бөлүктө өзгөчө бир өнөр көрсөткөндөр үчүн Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 81-497 аскер бөлүгүнүн эфрейтору Бакытбек уулу Байел сыйынат. Экинчи орунда билдиңиздер, бул экинчи орун өтө кыйын. Бул жигит так айтканда 17 секундда автоматты чачып чогултуп бүткөн. Чачкандары чогулткандары. Бул экинчи орун Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 86-17 аскер бөлүгүнүн катардагы жогери Бакиров Бейзат сыйынат. İçki İşler Ministrliğinin içki askerlerinin 77 oyat asker bölümünün 8. Aykırı Batalyonuna kadar jokeri Mustafa Yılmazlı Mırza Sınavı Konçak Öğretmen. Çok araştırdılar. Bu doğu başlarında kanserlerin gelişmişler. Çevrelerinde seviyesler çevre arasında firmayı geçiyor. Doğal desir. O şu araştırıyor. Çevre arasında reislerinde tatlıda büyük sağlık. O şu aramastan yiyecekliklerden sürüyorsun. Bu aynı başkan sanımı dediler. Anne bu hatalı, gösterdi, yaşlıklardı da nekildi o armaya gelip duran. Yaşlarda tabi o gösterdi. Anne gider, anne yok gider, kısmatla. Anne yaşay, durmuş, yaş olsun. Reisler anne iş olur. O şun var, gösterdi. Hep bu açıyı Aşağıdan çiğneler basılanlardan granisalara bakıp Türkiye'de varmayla hayatındayken de böyle müşaklar getirip buna bir yıl oluşu dolu nakılıp geldiğini gösterip hançer gelen çiğneler ağzı kızılıp çiğneler ağzı naklılar gelinde şunu çalıp yokta gösterge ilgilik 70 kanallarına Gerçekten güzel. Silver'ın memleket çevre, metalda üzgüntüksüz, yüzüne
әрекетті uyuşturup, чегара қызметінің әскери қызметшілердің тұрмыш тіршілік мәселесін жашуға қосқан салу үшін бұйрық қылады. 7-ші каналдың жалпы жамағатына алғыс жарияласын. Сондай 7-ші каналдың операторы Қуанышбеков, Көшербаев Қуанышбековичке грамота беріңіз. айтқан жоқ. Жөніне барып келесіңдер. Ақырғы номинация болып отыр, ошоға катышып келесіңдер деп эле сөйттүк. Жөнүндө отурганбыз бүткөйлө. Кандай сезимдер болду? Толкундуу болот экен да. Сахнага чыкканга чейин толкундабайм деп чыккандан унутуп калат экенсиң да сөздөрүн. Мына чоң рахмат, чоң ыраазычылык билдирем. Жана сиздерге ушул 7 канал менен бирге Мекен жана мен долбоор барганыңыздарга ошондой ушунча аскер бөлүктөрдүн ичинен маданият жагынан да көрсөтүп, башка жактарынан дагы кырларын көрсөтүп тартканыңыздарга сиздерге чоң рахмат, чоң ыраазычылык билдирем. Ойлогон эмесмин негизи Манастын көп деле маанилүү го деп. Күткөндөй эле жакшы болду буюрса. Өзүм сыйлыгын негизи күткөн эмесмин. Ачыгын айтканда. Өзүмдү дагы аскер бөлүмүнө салым кошконду, аскер бөлүмү алдыга тартканыма аябай кубанычтамын. Менен кызмат кылып аткандарга, бардык кызмат кылып аткандар алдына ийгилик, ат-энелик күч жаталарына бардыгына ден соолугу чың болуп, кызматын 1 жыл кызматын ыйык аткарып,
намустуу мекенчилерине катарына кошулуп үйлөрүнө ден соолугу чын болуп калса аман үйлөрүнө кайтпасын. Номер бойынша кейінгі аскерлердің арасында ең таланттуу аскерлер жеке ыр бойынша. Бұл жеке ыр бойынша сыйлық тапсыру үшін Бишкек шаардык кеңешинин турак-жайы, коммуналдык чарба отун энергетика комплексте, транспорт, коммуникациялар жана экология боюнча комитеттин төрайымы Бекмуратова Динара Алмазбекованы шақырып келіңіз. Нашу биздин конкурста эң алдыңғы таланттуулучулар. Булар аккордеон чертет, гитара чертет, керек болсо оон чыгарат, ыр жазат. Булар өтө таланттуулар. Bir konuşalımızdan bizim talantada. Annemesi Anlatamator biz 3. orundan başka seyirtarımızda tavşırıp başlaydı. Seyirli tavşırıp için bizim mesela ayınlar geldi. 3. orun Kırgız Respublikası'nın Ultuk Kolsuzluk Memleketi Komitetinin Şehra Kızmatının 20-29 asker bölümünün Katar Jogeri Dağlaybekov Hamza 3. orun. İkinci orun Kırgız Respublikası'nın Korkov Ministrliğinin 92-840 asker bölümü Katar Jogeri Asanov Korsan. Birinci orun sizlerge belgili, bu jigit özü ırjazat eken, gitara da oynayıp eken, özgöçe bir talant, özgöçe bir müdüriyeti. Birinci orun Kırgız Respublikası'nın Ministerler Kabinetine karşılığı Jazalıkta Atkarı Memleketi Kızmatının Kaytarıcına Konvoy Departamentinin Katar Jogeri Mırzakanov Urmat Zeyana. Kol çalar. Barımızda ушул салтанаттуу иш тарап менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кечиримсиңиздерден уруксат берсеңиздер, орусча сүйлөп коюп, оюмду жеткире алгандаймын. Для меня большая честь участвовать в этом проведении итогов мероприятия «Евгений Джанамин». Я выступаю сегодня от имени всего депутатского корпуса Бишкекского городского кеңеша. В знак признания и благодарности я хотела бы вручить благодарственные письма нашим организаторам этого проекта. Кубакова Улкан Джумашина. Bayırkı bir zamanda el var eken, özünçö erkini жашап турган, багында булбул сайрап, гүл жадырап, башкача сонун жерде мекен кылган. Ар жылы күчтүү жолдор каптап кирип, кауымго салат экен мүлкүн малын, ойроңдо ижең кымбат ордолорду олжолоп алып кетип сулуулар. Кордугу душмандардын жаңга батып, bir günü кеңешүүгө эл чогулду. Бардык күч, бардык мүлкүн сарып кылып, жол өткүз, бекем чекти, курбан болду. Айраттын кең өлкөсүн дубал куруп, киришти эмгегини күнөт көрбөй, көтөрүп бай дубалды келген кезде, кайрада күчүкчү, жар күчү. Қалың жұрт қайғыланды, қансырады, қатардап көтер албай байды алды. Себебін бұлық мұштың кем табат деп, ұрчылар жар шақырды, бөгін салды. Bir айтты, ақ боз бере сойғын деді, bir айтты, асыл таштан ойғын деді. Асыл таш алтын менен ойсодағы, тоқты-ой, турал көчіп, құлай беді. Тартышты, капаланып калкы бара, ойлонуп таба албады көп улама, мен чечем бул түйүндү деп сүйлөдү. Жан бут аксакалдуу бир карыя. Карыя 90 жашка келген экен, кыдырып бүт дүйнөнү көргөн экен,
акыл алмаз менен болоттон бурч алысты ажайып бир жерде экен. Качанкы чечилбеген сырды угууга калайык жабылышып кулак түрдү, сакалын оңгол менен сылап алып, салмактуу коргошундай сөз берди. Калп болбой, караяңдын айткан кеби, калайык акылыма көнсөң деди, түк көчпөй бул дубаны кылым бою, бир үйлөй, бир кишини көмсөң деди. Башка сөз айткан жок, басып кетти. Карыя кайырдашып колун булгап, кандай деп эки жолу сурабастан баштарын жерге салды эр тунжурап. Кайсы эр бул кызматка чыгаар экен, бул дуал эр канына кумар экен, дебурдап бир тоор чейин дайланып, күн бою жар чакырды эчейин. Бирөө да мен чыгам деп сөз катпастан мостоюп карап турду дудуктанып, оңдулуп 13 жашар бир жетинче сүйлөдү жаман тонун чечип салып. Уктум да шашкан бойдо келдим деди, мен даяр тезден гана көмгүн деди, арманым бул дүйнөдө эч калбайт го, жарасам керегине элдин деди. Жаш бала пайдубалга барып турду, көпчүлүк күрөк менен чачты кумду, аңгыча алсыраган жалбарыкты боздогон муң кайгылуу үн болду. Бир караан шашып чуркап келет экен, бул караан жаш баланын энеси экен. Атадан жетим калган жалгыз уулун ал пештеп айнегин деп эркелетти. Колун кучактай мында келчи, кууратма караганда бекеңди, көмбөгүн жалгызымды көмбөгүн деп көзүнөн жаш куюлтуп ыйлап келди. Ыйлаба көз жашыңды тыйгын эле, ырайым жетимиге кылгын эле, жаныңдан артык көргөн тууган элдин жалгызың жарап кетти керегине. Уулуңдун убайын көрөм деп тиленип, ушундай ишке арнап бакпадыңды, элге тай, эл үчүн курбан бол деп эч качан унутпаймын айтканыңды. Энеси элге карап сөз баштады, маанисин байкап туруп айткан кетти. Ата журт кызматына чаңды берип, айланам ак сүтүмдү актап кетти. Жалбарды жалгызына беттен өптү, ар 7 жашка толгон эки көздү, колуна күрөк алып кайрат менен көмүгө баласына кумду септи. Энеке, бул кылганыңыз адамчылык, жүрөгүм ак, бербет таштан тунуп, өтөбөй калайыктын бир кызматын жүрбөймө жетибетинде алапсың. Коштошуп, өбүшүштене бала, кайраты бул өлкөнүн ташкындайра комтолуп алкына келген кезде шыбет жетип келди да карыя. Көмбөгүн бул баланы ачкын деди, чек курба үйүңө кайткын деди, көтөргө чек коргондун кереги жок, кордукка мындай балдар бербейт. Келишсе кимде болсо чек тургузат, чек ылай каптап кирсе душман узат, балдарын баары ушундай өсүп турса, багыңды бул жүрөктү ким коркутат? Черди жаз, тепкин шапар курбун сайран, чек жок деп кайгыда камсанаба, көтөргө чек коргондун кереги жок. Кордукка кандай жол басып кирип баш ийип турганда мындай эле, мындай да. Üç orun buldular. Biri Kırçın Yaylası'nda takılan, biri Ulutlu Gvardiyada kışında bizler kar, soğuk aravay. Bizde jogeri Kırçın'dan, bir jogeri hazırlayıp özünün görkem okuzun okup etti. Aşağıda men aşağı görkem oku boyunca 3. orundan başlayayım. 3. orun adak adlı olsun jaş oldu, bu özünüzler biledi. Çelik'te Düşübek деген шығарманы bir адамның шығармасы болғаны үшін 3. орында Қырғыз Республикасының құралды күштерінің абадан қол салудан қорғау күштерінен 97-640 әскер бөлімі қатарған жогері Атаманов Нұрболсын Сейданов 3. орын.
Республикасының Құралды күштерінің ұлттық гвардиясының 10-127 аскер бөлімінің қатарынан жогері Үсекеев Сағат сыйлаған. Birinci orunda Kırçın Jaylos'un bir таза ауасында өзінің ата енесінен шығарған ірі Қырғыз Республикасының құралды күштерінің ауадан қол салған қорғау күштерінің 75-564 аскер бөлімі қатарына жіберді Тоқтосынов Санжар. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары, жолдош офицерлер, прапорщик сержанттар жана жоокерлер, урматтуу айымдар. Жалпысынан биз ушул Кыргыз Куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын өкүлү полковник Кадыркулу иш-чарага катышып алды. Ошондон чыгып кичине куттуктоо сөзүбүз бар эле, ошону текке рөхсат этиңиздер. Жалпы бүгүнкү өткөрүлүп аткан иш-чара боюнча бул кантчумашына сизге өзгөчө баашылык билдиребиз. Ушул эки жана мен аттуу ушул долбоорду таратып, жалпы ушул куралдуу күчтөрдүн дегеле ушул ички аскерлер болобу, күч түзүмдөр болобу, жалпы ушул аскер бөлүктөрдө өзүңүздөрдүн чоң салымыңызды кошкон үчүн баашылык билдиребиз. Жана ошол жерде 7 каналдын жалпы жамаатына сиздер деле аскер кызматчысы болсуздар. Бүгүнкү күндө биздин аскер кызматчылары эртең менен 6-дан баштап түнкү 10-го ал бойго чейин жанында жүрүп талыкпай эмгек кызмат кылганыңыздарга сиздерге баашылык билдиребиз. Жалпы ошол бүгүнкү алган аскер бөлүктөр сыйлыгыңыздар кут болсун. 7 канал жана жоокерлер энелери комитет тарабынан уюштурулган долбоор өтө сонун, жоокерлерге дух, күч кубат берип, буюрса мындан ары дагы жана белгилеп өчкөндөй 2026 жылы мындан дагы жаңы идеялар менен сонун болуп өтө турган болот буюрса. Сөз буюрса катышабыз. Keyinki номинация боюнча аскерлердин арасында эң мыкты сүрөтчү. Анысы ошол сүрөтчүлөргө сыйлык тапшыруу үчүн Ак-Жүрөк коомдук фондунун жетекчиси Асылбек кызы Күлшайымды жана ошол эле Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин ички аскерлердин экс колбашчысы запастагы полковник Шадыбеков Абалмажин Асанкулович чакырып келиңиздер. Өтө кыйын болду. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй эң мыкты сүрөтчүлөрдүн колунан жаралган эмгектерибиз экранга чыгарып бердик. Булар ошол аскер бөлүктө эң алдыңкы сүрөтчүлөр. Ошондуктан мен секретарь айтып баштасам, 3-чү орундан баштайды. 3-чү орунда мыкты өнөр көрсөтүп, сүрөт тарткан үчүн Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин 92-840 аскер бөлүмүнүн катардагы жоокери Абылкасымов Элмирбек сыйланат. Ал эми экинчи орун мыкты сүрөт тарткандыгы үчүн запастагы жоокер болуп, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек-ара кызматынын 20 аскер бөлүмүнүн запастагы жоокери Машрапов Куран мырза сыйлаган. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин 77 нойлат аскер бөлүмүнүн катардагы запастагы жоокери Ичбеков Байболсун сыйлаган катарда. Урматтуу жоокерлер, офицерлер, мен эгер коргоочулар коомдук бирикменин атынан баарыңыздарды жана ардагерлердин атынан
алған сыйлығыңдар құтты болсын. Мекен қорғаушылар, жауапкерлер, ата-енелер қолының бірге, Улкан Жұмашпен бірге мекен қорғаушылар бірікмесе Қырғызстан бойынша Büyük Resul boyunca askerge şehitlik dayardık. Klaslarda aşı duruşu. Bu kanunlaşmada sizge rahatışını bildirelim. Çünkü yoktan işiniz iyilik oluyorsun, geçmişten al. Bu kanunlaşmada ana iş askerlerin olmasına, iç işlerini istedim. Yani vardı. Bu iş strukturlarda algan sayımlar kutlu olsun. Толгоомду баштоодо, аяктоодо беш топ түйшүктү билдирет, иштердин көбүн аткарып жүрөбүз. Мекенди көздүн карегинде сактап, урпактарыбызга өткөрүп берүү ар бир жарандын, ар бир инсандын мойнундагы чоң милдет. Биз сиздерден сыйлыктанабыз, жаңа аскерлер менен тыгыз байланышта иштешүүгө дайым ант беребиз, сөз беребиз. Ишиңиздерге албан ийгилик, Улкан Жұмашев сизге чоң разычылык. Bundan da çok mutluluğu alparımızlar, kızmataşlık bulunduğunu almayı dayarız. Babadan kalgan ulu söz, bayırkı Kırgız ellegen, haytılı deyiş töründe Alata Kırgız ceridegen. Beypildik taşo geri beni, perişten umay yollon, kasiyet koştu vardayı kabılanma nas koldon, kabılanma nas koldon. Kırgızım sen, aytılı gökte cangan yıldızım sen. Balkıtıp mağdır akan merim menen dönötünü. Baktalayım sende dura denizdegen. Gün menen aydın nuruna güç alıp cangan kırgızım, babanın alıp batasın bak bolup kalgan kırgızım. Kayıptar menin darışkan, kayberin menin tanışkan. Gündüzün oynop tünürdap, güymenen çerin yazışkan, güymenen çerin yazışkan. Kırgızım sen, aytılı gökte cangan yıldızım sen. Balkıtıp mağdır atkan merim menen dölötünü. Baktalayım sende dura denizdegen. Akböngün Alatolu jerdegen, Kırgızım sen, aytılı gökte
sende dura men izlegen. Baktalayım, baktalayım, sende